Чөгөстө жана ошондой эле ага караштуу Аламидин районунун Чуңкурчак жайлоосу. Бул жайда катарынан тизилген боз үйлөр бардыгына Бишкек шаарынан жана ошондой эле чет мамлекеттерден агылып келген эс алуучулар. Бардыгы тең. Кымыз жана ошондой эле бээнин сүтүн ичүүгө ашыгып келип жатышат. Деги эле аларга эс алуучуларга кандай шарттар түзүлүп жатат жана аларды ким түзүп жатат? Бул суроолордун бардыгына тең алдыңкы мүнөттөрдө азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсү менен биргеликте жооп алмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Чуңкурчак капчыгайы Кыргызстандагы эң кичинекей, бирок ошол эле учурда эң кооз капчыгайлардын бири. Ал Бишкек шаарынан 45 чакырым алыстыкта, Аламидин дарыясынын жогорку аймагында жайгашкан. Капчыгайдын аймагында улуттук биологиялык корк бар. Анын максаты сейрек кездешүүчү жоогазын түрлөрүн сактоо болгон. Жоогазындар капчыгайдын эң кооз жерлеринин бири деп эсептелинет. Мындан улам бул аймакка жаздын келиши менен жаратылыш койнунда эс алууну эңсеп келгендер арбын. Мына дагы унаалар келет ата, тынбайт экен да. Ооба, бияка ошол. Азыр ушул жасында баары кымызга эле келет, көбүнчө сүт кымыз ичебиз деп. Анан кээбилер баакы жөнөкөй эле суун жайына келип эс алышат. Шаардан ысыгынан качып, ушул жака ушул жайлоого келет. Эми биздин Кыргызстанда көп мындай жакшы жерлер көп да. Анан Чуңкурчагыбыздын эмнеси жакшы, кичине Бишкекке жакыныраак. Ошон үчүн азыр бияка кишилер каттап атат, кичине күн ысыктан кичине эс алалы. Чуңкурчакта турган тургундардын кымыз сүтүн ичип кетели депчи. А бул суу негизи тоонун башынан келет да, эми? Бул тоонун башынан келет. Мөңгүнүн суусу бул. Булакта барбы же мөңгү элеби? Тиякта булактар көп да, ошо булак болуп, кээбилер ошо тияктан чыгат, ата көзү бул мөңгүнүн суусу, бул булактык эмес, бул мөңгүнүн суусу. Аябагандай таза болсо керек. Таза, абдан таза. А бирок соңку 10-15 жыл аралыгында кымыз ичип ден соолукту чыңдоого белсенгендер да көбөйүп барат. Ага жараша эс алуучуларга шарт түзө бээ байлап кымыз даярдагандар да бар. Алардын бири Зарылбек Дегенбаев. Өзү да ушул аймактын кулуну, айтымында бала күнү бүтүндөй жаштык өмүрү дал ушул Чуңкурчак жайлоосунда өткөн. Ата-энеси да күтүрөтө мал күтүп, аталган жайлоону жердеп келген. Эми атабыздын баары эле ушу айыл чарбада мал сал менен чоңойдук чынында. Атам деле койчу болгон. Мурун деле атабыз эле кымыз жасачы. Анан биз деле жасап калдык. Мына экология менен элдин баары сүт ичели дегенден анан ошентип биз да кымыз жасап элдерге сүт кылып калдык. Уже 6-7 жыл болду. Мурун лесхозто иштеп жүргөндө эле бээ сатчубуз өзүбүзгө, бирок мындай сүт ичкендер көп эмес болчу. Анда экология таза болчу 80-90 жылдары. Мына акыркы бир 10-15 жылдан бери биздин кыргыз эл ошо сүт ичип, кымыз ичип көп келип атат. Анан биз кичине ошо кымыз жасап оокатыбызды өткөрүп атабыз. Кыргыздын улуттук суусундугу болгон кымызды чаңкап ичкен бир гана өлкө жарандар эмес, арасында Кытай, Бириккен Араб Эмираты, Германия, Орусия өңдүү бир катар мамлекеттерден агылып келгендер да бар. Эми мурун чет элдиктер бияка аз келчү. Могу бизге кошуна болуп суу пара келгенден баштап заграничалар бизге көп келе баштады. Ошо бияка келген иностранецтер бизтерге да келип учурашып, бизден дагы келип кымыз-сымызды ичип, чай-пай ичип, биздер менен таанышып кетип атат. Анда мындай өздөрүнчө турист болуп келгендер көбүнчө азыр Арабиядан көп келип атат. Арабтар эми сүт, кымызды көп ичпейт экен. Кытайлыктар келет, башка өлкө Европадан келгендер обязательно сүт, кымыз ичип кетишет. Германиядан келет, эми анын баарын унутуп да койдук кайсыларын чынында. Бирок кытайлыктар көп ичет экен сүттү. Абдан аябай жакшы ичишет экен да. Кымыздын келип чыгышына кайрыла турган болсок, эң алгач кымызды Орто Азиянын жана Монголиянын аймагында жашаган көчмөн элдер жасап баштаган деген божомолдор бар. Биздин заманга чейин 484-424 жылдар аралыгында байыркы грек тарыхчысы Геродот скифтердин кымыз ачытканын, аны жамаатташ жашаган көчмөн элдерден үйрөнгөнүн жазып кеткен. Ал эми суусамыр өөрөнүндө энеолит дооруна таандык. 5500 жыл мурун эчкинин терисинен жасалган
калган баштыктар, идиштер табылган. Аларга кыргыз эли кымыз куюп даярдашы мүмкүн деген да пикирлер айтылып келет. Өз ичине B1, B2, B12, С витаминдерин жана фолий кислотасын, биотин өңдүү бир катар микроэлементтерди камтыган кымыздын 12 түрү болгон. А бүгүнкү күндө калк арасында бал кымыз, самал кымыз жана бышкан кымыз деп аталган 3 гана түрү кеңири жайылган. Жогоруда аталган кымыздарды даярдоодо эң алгач саанчылар желеге бээ байлап, бээни ар бир 2 саатта саап турушат. Бүгүнкү күндө кыргыз бээлери 4-5 айда орто эсеп менен 500-600, сүттүүсү 1500-2000 литрга чейин сүт берери айтылып келет. Бээлериңиздин көпчүлүгү көк экен, Көк да. Бүт эле ошо көк бээни деген мурун ата-бабалардан калып турду, көк бээнин сүтү деп. Анан ошо ата-бабаларды туурап мен да көк бээлерди көп өтүп койдум. Баары көк бээден ошо сүтүн ичип, кымыздын ичкени келип атышат. Өзгөчөлүгү барбы эми мунун? Билбейм, эми өзгөчөлүгү деле жокпу барбы, аны мен эми лабораториядан өткөрүп көргөн жокмун, чынында. Бирок эл оозунда айтылат. Эл оозунда ата-бабадан келаткан сөз да бул. Анан көк өзү да кичине мындай жакшы көрүнөт да. Урматтуу делегөрчүлөр, азыр биргеликте бээ сайыбыз. Булар баягы көп киши келгенде сүйбөйт да негизи. Булар да сезет да, башка кишилер келгенде эме болушат. Жактырбайт да. Кээбилер айтат, майдыкы, ийиндикки депчи. Кээбилер даже күзгү сүткө келип ичип атышпайбы? Мындай жай бою келип ичкендер бар? Келиңиз. Ооба. Жош бул. Муну атай сизге даярдап койдук, атайын. Соң шыртылдатып. Илгери чоң энелериңиз үйрө кылып эле саашчу экен да ошо. Ооба. Сиз өзүңүз кыздарыңызга, келинчегиңизге үйрөтөсүзбү ушинтип саган? Бүт баары сайт, балдарым баары саашат. Негизи мен кыргыздын кызымын дегендердин баары сааш керек деп ойлойсузбу? Ооба, туура да. Бул бээнин желини кезилип кеткен учурлар болобу, ошону кантесиздер, эмне кыласыздар? Муну бат-бат сааш керек да. Ийин жандырбайбы, Ооба. Бирок кулун салып ийитеби негизи? Кээбил бээлерди ийит, бизде чүйдө антпайт көбүнчө. Бул нарында, ошо кочкордо ошентип кулун салышат да. Анан өзгөчө ошо нарын тарап жакта желе боо байлашат. Бизде чүйдө мындай эле кулундарды камап коет клеткага. Энелери сыртта болот, ушинтип эле спокойно саап коет. Бир бээден канча сүт чыгат бир саганда? 1 литрге чейин чыгат. Кээ бир мыкты бээлер 1,5 литрге чейин берет 2 саат сайын. Андай бээлер чанда болот да, аз болот андай бээ. Саналган, Ооба. Бирок булардыкы деле жакшы экен сүтү. Бул сиз саап аткан бээ где-то 1 литр берет. 1,5 литрге чейин берген, андай бээлер аз болот. Бирок негизи бээни буттунан өткөзүп сааганын көрчү элем. Ооба, ал мурунку ата-бабалар ошону саачу. Азыр бизде чүйдө мындай эле туруп эле саап ошого көндүрүп коюшкан да. Мынакей урматтуу телегөрчүлөр. Сага сүт ушунча болду. Буюрса дагы сабат. Сиз айтып атпайсызбы, боо желе депчи, мурун ата-бабаларыбыз ошо боо желе байлап, мына узун аркан байлап кулундарды эметчи. Андайда да көрдүк. Бирок бул жакшы. Ичинен да бул кулундар ичине кене мына көрүп атасыз, кенен жатат, ойнойт. Тетинде кулундарды кәдімгідей
келебиз, жем алып келебиз, эми чөп чаап беребиз, улпак берип атабыз. Ати боо менен байланганда ошолор кечке чейин турушат байкуштар. А бу жерде бош жүрүп, как-то уже булар кичине жакшыраак болот да кулундаргачы. Жатат, турат, жемин жейт, суусун ичет, чөбүн жешет ушундай. Бул көп нерсеге боо байланганга кичине жакшыраак бул. Эмеси жок да мунун. Безопасный да бул. А боодон кээде карабай калсаң, колуңдар бирин-бирин оролуп өлүп калып, буту сындырышат. А бер жакшы экен, ичи кургак, жакшы. Саалган бээнин сүтүн ичип дарыланам дегендер болсо, дароо эле бээ саалган желеден алыс кетпей, ысыгында саан болгон сайын 7-10 күн ичип дарыланса болот. Бул аракеттер күз жана жаз айларында көп көрүлөт. Бирок көпчүлүк дарыгерлер чөп жаңы чыккан жазгы маалды сунушташат. А эгер кымыз менен ден соолукту чыңайм дегендер болсо, кымыздын бышкан маалын күтүүгө туура келет. Ал эми анчейин быша элек кымыз саамал кымыз деп аталат. Мондай саап келебиз да. Саап, чыпкалап, таза фильтровать этип, анан бочкага куябыз. Көрөңгүсү бар да, Мына көрөңгүсү ичинде. Бул сүттү кичине мусатып туруп куят. Сразу саап келгенден кийин куйса, кымыз эметип кетет. Кичине сүттү мындай таптаза кылып туруп, анан коюп бышабыз. Эми сүт деген бул ыйыкта муну сита менен эме кылып, анан мындай. Эми муну бышыш керек. Ая ыш чыкталат экен, Ооба. Ыштай тапшырсаң, Күн алыс сайын ыштайм бочканы. эмне менен ыштайсыз? Шишка менен. Бул челек болсо атаман эселик калган. Жакшы челек. Дубовый челек да. Мына теректик эмес, дубовый. Жакшы өзү да кымыз аябай жакшы сакталат. Муну 5 жолу, 10 жолу бышпайт, муну бир бышканда миң кылып бышса, ошондо кымыз вообще жакшы болот да аябай. Кээбилер моторчук коюп коет. Мен моторчук койбойм. Бул жакшы да, естественно өзү болуп, жакшы эметилет, жакшы бышылат, кымыз да аябай даамдуу, таттуу болот. Канча убакытта бир ушул бышып бышкырат? Азыр мен где-то 1000-1500 миңди бышсам, 5-10 мүнөттөн кирип чыгып эле быша беришкен. Канча көп бышкан сайын кымыз ошончо жакшы болот да. Эми кымбайт экен да, таңдан кечке. Негизинен төөнүн, уйдун, эчкинин сүтүнөн да кымыз ачытылат. Бирок алар курамы боюнча бээнин сүтүнөн жасалган кымыздан алда канча айырмаланып турат. Бээнин сүтүнүн артыкчылыгы башка сүттөрдөн организмге жагымдуу келип, минерал заттар көп болгондугунда, кымыз ичеги ооруларына, кан басымдын төмөндөшүнө, боор, өпкө ооруларына, кургагучук жана аз кандуулукка миңдин бири. Бирок гипертония оорусунда, жүрөк кемтигинде кымыз ичүүгө тыюу салынат. А бул жака дарыланууга келген жарандар артыкчылыктарын жатка билишет жана бир гана кара курсактын ач калуусун эмес, жан дүйнөнүн ач калуусун да алдын алып, жаратылыш койнунда руханий азык топтоп жатышкандыгын жашырышпайт. Анан биздин ушу Кыргызстандын жерлери кандай кооз, кандай сонун. Ушул башка мен Турция, например, барган элдерге түшүнбөйм да, ушул биздин кандай сонун жерлер. Анан ушул Чуңгурчакка быйыл биринчи келдим. Ушул ээси Зарылбек байке экен. Ушундай условиялар абдан жакшы, кылган мамилеси, тамак ашы баары сонун. 5 маал кымыз сүтүн берет да. Анан ушул тоолорду карагылачы, ар жагы ап-апак кар, бер жагы жап-жашыл жайлоо өзүнчө. Анан ушуларды карап арча абдан суктанып, анан өзүм кичине анча-мынча ыр жазам да. Анан ушул бүгүн ушулар келди. Тоо койнун карап суктансам, тоолоруң арча жыттанган. Төрүңдө сайрап булбулум, төшүндө жайнайт гүл бакчаң. Ушулар келди. Приехали в гости от Зарылбайкеге конокко келгенбиз. Кымыз бээнин сүтүн ичип эс алалы деп. Биз бул жакта биринчи жолу эмеспиз, ар жылы келебиз. Баары жакшы. Кыргызстан менин мекеним да. Абдан жаратылышын жакшы көрөм. Бизге бул жерде баары жагат. Мен кымызга келгениме ичип жүргөнүмө где-то 10 жыл болду.
10 жылдан бери такай ичем. Бул убакка чейин өзүмдүн апам менен келип иччимин. Апам экөөбүз келип иччибиз. Мен апамды атайын ошо жазында ошол кымызга бийинин сүтүнө ошол алып келип экөөбүз ичип жүрчүбүз. Анан быйыл апам келе алган жок, апам өтүп кетти. Анан өзүм келдим. А бул жакта болсо, бул жака именно Чоңкур жака быйыл биринчи жолу келип атабыз. Сураштырып эмеден чыккан турбайбы? YouTube'да эмеден чыгып туруп ошол жак боюнча келдик. Бирок сонун экен, аябай жакты. Негизи кымыз деген бул аябай жакшы нерсе да. Самал, бийинин сүтү деген бул абдан жакшы нерсе да. Мындан өтөр нерсе барбы? Биздин кыргыздын укура баягы бийден чыккан сүттөн өтөр эмне нерсе бар? Таза. Эң сонун нерсе го бул бардык жака дары болот экен. Давление десең давлениега дары болот экен. Ички органга десең ички органга дары болот экен. Бүт жака эле дары экен. Мунун зыян жагы жок болуш керек. Анан ошо бир курс лечение 10 күн. Чындыгында аталган жайлоодо таза аба, туп-тунук мөңгү суусу, кыдырата тизилген боз үйлөр жана тоо борунда заман талабына ылайык түзүлгөн шарттар көргөн көздүн жоосун кандырбай койбойт. Бул деген бир четинен калк табигый түрдө ден соолугун чыңоонун жолун тапты дегендик болсо, экинчи тарабынан тоо туризми жаңы багытка бет алып өнүгүүнүн жолунда дегендик. Шын айтканда даже заграницадан келгендер деле айтат да, кыргыз деген бейиштин төрүндө төрөлүптүр деп. Биз эми мен деле көп жерде болгон жокмун, бирок мен өзүм бактанам, аябай сүйүнөм ошо кыргыз болуп жаралганыма, кыргызмын деп. Өзүм даже мындай желегимде бар болчу, бу жерде Кыргызстаныбыздын желеги. Тагып алчусуз. Постоянно тетерде тагып турчу. Азыр кичине эмеси болуп, анан 2-3 күн ичинде кайра тагып коебуз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип биздин кымыз жыттуу Чуңкурчак жайлоосуна болгон сапарыбыз дагы карыды. Ал эми эс алуучуларга бардык шартты түзүп жаткан, албетте азыркынын азаматтарынын бири десек дагы болот. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.